Нурлан Асанбекович, эми жалпы мына кыргыз эли ошол жакта туугандарыбызга да жеткиришет, угушат. Азыр могу кайрылманын статусуна биз эмне кепилдик бере атабыз? Же буларга пенсия чегерип атабызбы, же пособиябы, же бюджеттен бир акча бөлүп ар бир кайрылман деген статусун алган кишиге 6 сотуктан же бир участок берип атабызбы, же бир 10 000 сомдон 5 000 сомдон бир жардам иретинде бюджеттен акча каражатын чечип атабызбы? Жалпак тил менен түшүндүрүп коюңузчу могу мыйзамды. Бул боюнча бир программа бар. Мамлекеттик кепилдик берүү программасы бар. Ошол программада көптөгөн жеңилдетүүлөр бар. Жана мен дагы айтып кеткендей, эки нерсени биз ушул жерден мыйзам долбоору катары киргизип атабыз. Мурдун жер кодексинде жалпы айтылчы азыр болсо бөлүп берип атабыз. Эгерде бул жерге келген кайрылман статусуну алган кишилерге биздин мыйзамдын чегинде ижарага айыл чарба жерлери берилет деп. Андан кийин экинчиси болсо ошол биздин кайрылман статусундагы жарандарга, кайрылман статусундагы кишилерге азыркы ошол кайрылман статусунда болгон учурда үй куруу ошо хоздобор кылуу үчүн жерлер берилет. Кийин мыйзамдын чегинде менчик. Мана эми ошол жерде айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгүнө карайт болуш керек. Мыйзамда так ушулар жазылганбы? Жазылган. Жогорку окуу жай болсун, мектеп болсун, лицейлер болсун, ошол жерге дагы ошол эле эме менен колдонууга мүмкүн. Мындан толук эрелде эме мен ойлойм, ким Жаңылбай сиз айтып бересиз го эми кандай дагы жеңилдетүүлөр бар. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Алыбаева. Этникалык кыргыз статусун алган кайрылман, этникалык кыргыздар статус кайрылман алган бүгүнкү жылдын 9 айына 437 аларга пособиялар берилет, жөлөк пулдар. Бүгүнкү күндө 9 кишиге чегерилген. 900 кишиге чегерилген. 9 киши. 937 кайрылманын 9 киши пособия алат, туурабы? Анан пенсия 8 киши алат, анан жергиликтүү бийликтерден, органдардан жана жер маселеси да берилет, 11 киши алыптыр. Неме биздин маалымат. Жаңылайым. Мен сиз бөлүп койдум. 937 кайрылман бар. 437. 400бү же 900бү? 437. 437 кишиден 9 киши пенсия алат. Туурабы? Пособие алат. 9 киши. Бизден соцфонд тарабынан 8 киши алат пенсия. Анан жер участогун алгандар 11. 15. Ошондой эле медициналык кызматтарды азыркы күндө 233 киши. Анан мектептерде 259 бала окуп атат. Вуздарда 27 киши. 12 киши бизге жумуш менен, иш менен камсыз кылууга кайрылышкан. Анын ичинен, ошо 12-нин ичинен 6 киши иш менен камсыз болду. Рахмат. Жаңылайым, айтсаңыз, 437 кайрылмандын 5 эле кишиге жер берипсиңер? 11 киши. 11 кишиге, макул. 437 кайрылмандын 11 кишиге жер участогун берипсиңер. 437 кайрылмандын 9 кишиге пособие берип атпысыз? 8 кишиге пенсия берип атыптырсыз. Бул эмне деген мамиле? Кайрылман деген статусту алып коюп, алып келип алып, биз аларды наоборот кыйнайт экенбиз да. Же карай албасак, же бере албасак. Жусупбек Орунбаевич, бүгүнкү күндөгү бул 9 айдын жыйынтыгы менен анын негизи мыйзамда жазылган, бардык эле социалдык жана кызматтар көрсөтүлөт. Бул ошол статусту алгандан кийин ошол эме бүгүнкү күндө ала турган биздин кайрылмандарды. Эмне отказ кылып атышабы? Жана 437 киши пособие алгандан. Жок. Эмнеге кайрылгандардын 8 эле кишиге кайрылгандардын ичинен да ошол. Сизде толук маалымат барбы? Сиз могу акыркы 9 ай боюнча берип атасыз. Буга чейин канча берилди, ошолор барбы? Ошол маалымат барбы? Жок, 9 айда айтып атпайбы, мына 437 кайрылман алды деп атат. 437-ни мына президенттин өкүлү сиз билип алсаңыз, ушул боюнча бир кийин контролдоп. 437 кишинин болгону 9 кишиге пособие чегерилип атыптыр. 8 кишиге пенсия берилип атыптыр. 15 кишиге болгону жер участоктары бөлүнүп берилиптир.
То есть бул айтайын деген бир 10% кишини карабай атыптырбыз да, ошол кайрылманын 10%-не да жетпей атыптыр. Ушундай мамиле кылсак бирөө келеби бизге? Кой дейт да. Ордошторума барсам, булар карабай коет дейт. Канча киши кайрылды, ошолордун саны Турабы барбы же сизде? турмуз айттамбы? 4549 миңи бул азыр эме жаранды калганга кайрылгандар да. Канча киши? 4549. Они уже получили гражданство. Бул жалпы турабы? Жалпы. 9 ай эмес жалпы. Жаранды калыштыбы булар? Ооба, жаранды калышты. Ошондо жалпысын азыр мына мыйзамды өзгөртүп берсек, Кудай буйрса, канча киши дагы кайрылман болуп келет деген сизде прогноз барбы? Жана бул жак Бизге Жүсүпбек Коргонбаевич, бизге кайрылгандарга биз аны комиссияда ошол каралып, анан статус берилгенден кийин анан бардык кызматтарды тиешелүү кызматтарды ала беришет. ал жакта эми мен ойлойм, коррупциялашкан схема болбош керек. Себеби кайрылман бир туугандарыбыз келгенден кийин атайын үмүт менен келет. Ошол жакта жашоосун бир жакшы нукка бурайын деп бул жака келгенден кийин жакшы мамиле кылып, ошо максималдуу түрдө мыйзам чегинде ушул тиешелүү чегериле турган каражаттарын да ордордуна бериш керек да. Анан могул 437-нин кайрылбагандыгына мен күмөнүм бар. Пособие алгангачы мисалы. Кандай эле 437 кишиден 8 эле киши пособие кайрылсын. Просто тормуз кылып турасыңар бир жердечи. Тиги справкаңы алып кел, бул справкаңы алып кел. Баягы эле үйрөнгөн бюрократия. Тормуз кылып турасыңар. 437-нин мен примерно эми Кудайдан катуу кете албайбыз. Примерно жок дегенде 200 киши ушундай көзү жанып турат ошо пособияны алгангачы. А почему 8 эле киши? Бул жерде силер тормуз кылып отурасыңар. Бир жерден бир үмүт кылып, айрыкча мына сиз как раз замминистрге сизге көз сүйлөшө турган сөздөр көп эле. Силер бейбечара балдарына пособие алам десе, документ оформить этет го. Мына баарыңар угалла. Ушул боюнча тиешелүү органдарда караш керек. Бир байкуш 7-8 баласы бар, же 5-6 баласы бар, пособие оформить этем десе, взятка сурашат. Ошол взятканы бере албаса, 5000 сомбу, 10 000 сом. Жана биринчи, экинчи, үчүнчү айлыгына кол койдуртуп алат экен. Мен айтып коеюн силерге. Бул бир эле район эмес, жалпы Кыргызстанда системалаштырылып калган ушу коррупциялык схемачы. Биринчи, экинчи, үчүнчү айлыгына вперед жанагы байкуш келинден балдардын пособиясына кол койдуртуп алат. Анан кийин документин оформить этип берет, жанагы келин ушу документти бүтүп балдарына пособия чыкканына сүйүнүп кол коюп берет экен. Биз муну бир шайлоо учуруна бир 60-70 айылды кыдырып, мисалы, ар бир айылда ушул көйгөй болчу. Азыр деле ушул жок болгон жок да. Сизге мен учурдан пайдаланып, бул темадан кичине сыртка чыктым, бирок өзүңүзгө белгилеп алсаңыз, обязательно маски шоу кылып, барып жанагы соцсайттанын бардык жетекчилеринен баштап кармаш керекпи? Алдын ала кичине реакция кылсаңар айтылган сөзгө. Ушул нерсе биз депутат болгонубузга 2 жыл болду, 2 жыл мурун да айттым эле. Эч өзгөрүү болбоду. Урматтуу президенттин өкүлү. Ушул боюнча бир масштабтуу түрдө Кыргызстан боюнча. Себеби ал жер коррупциялашып, мафия болуп, жана бейбечараны инвалидке чыгарыш үчүн селита мафия. Жанагы группага чыгарышат го. Айтып коеюн. Бул Бишкекте деле, Ошто деле бардык жерде барса көйгөй ошолчу. Толтура кайрылуу келет. Эми биздин колубуздан микрофон эле бар экен, күчүбүз. Айтып коюп атабыз болгон нерсени. Элдин арасынан нерсени. Могу чиновниктер, аткаруу бийлиги реакция жасашыңар керек. Ушулар жанагы орто чиновниктердин, же болбосо майда чиновниктердин айынан жогору жакта баягы күйүн, жана күйүгүп элге жүрөгүн тосуп аткан жетекчилерди жаман көрсөтүп коюп атабыз.
Мисалы ачыгын айтайын, ылдый жактагыларың жана мурункудай эле системада иштеп атат дагы. Жогору жакта кээ бир жетекчилер рисковать этип, башка кылып, ушу бир Кыргызстанда оңдойлук бир коомубузду өзгөрүү болсун деп атат. Бирок ылдый жактагылар баягы эле системалаштырылган коррупциялык мафиясы менен иштеп атат да. Айыл өкмөттөрүнүн бардыгы миллионер. Кара Суу району, Ноокат району, Өзгөн району бардыгы соткасын 20 миң, 15 миң доллардан жер сатат. Эмне жашасыңар? Бардыгы миллионер, долларуй миллионер. İşteş керек. Bir kişi, iki kişi жетишпейт экен. Но системалаштыруу түрдө бардыгыбыз бири-бирибизге жардам берип иштеш керек. Ким коррупцияга аралашкан болсо, ошого жийиркеничтүү мамиле кыла баштаганда коом өзгөрөт. Жийиркеничтүү мамиле кылганда. Ага сен кой, мен сени урбайм. Жаман көрүнүп не кылам десек, анда бул өмүр бир келет эми. Жашоодо кичине мына өзгөрөлү да кыргыздар. Мына как раз баягы улуттун темасы көтөрүлгөн мыйзамды карап атканда айтып коеюн. Намыс керек, өзгөрөлүк. Туура бардыгыбызда плюс минус ошибкаларыбыз бар, бирок жанакы